Алдыдагы парламенттик шайлоого 1 айга жетпеген гана убакыт калды. Бүгүнкү күндө добуш берүүчү тилкелерде шайлоочулардын тизмелери илинип, даярдык кызуу жүрүүдө. Шайлоого жарамдуу ар бир атуу шайлоо участкасына барып, тизме менен таанышып, өзү тууралуу маалыматты текшере алат. Биз азыркы учурда тизмеден өздөрүн тактап кетип аткан жарандарды кабыл алып, ошолордун тизмесин тактап бергенге жардам көрсөтүп атабыз. Шайлоо добуш берүү күнү ошо тизмеге киргизилген гана жарандар добуш берүүгө укуктуу. Ошондуктан мен ушу баардыгы келип, ушул жерге шайлоочулар келип, өздөрүнүн тизмеден өздөрүн тактап кетсе деген чакырыкты айткым келет. Бул азыркы шайлоонун, өткөн шайлоо менен азыркы шайлоонун айырмачылыгы бир мандаттуу округтан келип атат, анан партиялык тизме менен келип атат. Бирок ушул жерден дагы келген шайлоочулар көп катачылыкты кетирип коюшу мүмкүн да. Себеби дегенде партиялык тизмеден партияны тандап, анын ичинен талапкерге дагы белги коюш керек да. Талас шаары боюнча 10 шайлоо тилкеси бар. Бүгүнкү күндө Түндүк электр ишканасынын Талас филиалы бардык шайлоо участкаларын көзөмөлгө алып, шайлоо күнү электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздоого даярдык көрүүдө. Экиден адис бөлүнүп, шайлоо тилкеси өз ишин аяктаганча нөөмөттө турушат. Азыркы учурда шайлоо участоктордун баары текшерилип бүттү. Бүт болгон замечаниялардын баарын актировать этип койдук, устраивать этебиз аны жакын убакыттын ичинде. Шайлоо күнкүгө баары даярдайбыз. Анан ар бир шайлоо участогу генератор менен камсыз болот. Генераторлор 24-үнөн баштап орнотула баштайт, 26-сында толугу менен бүтөт, текшерилип, дайын турат. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу шайлоо күнү добуш берүүгө келген жарандардын дене табы өлчөнүп, жеке коргонуу каражаттар таратылып, маал менен имараттар дезинфекцияланып, жана тийиштүү аралыкты сактоо талап кылынат. Ал эми Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Бул күнү 400гө жакын милициянын өздүк курамы коомдук коопсуздукту көзөмөлдөшөт. 28 ноябрь шайлооду өткөрүү боюнча ички иштер кызматкерлеринин даярдыгы жетиштүү деңгээлде өтүп жатат. Ички иштер министрлиги тарабынан өзүбүз тараптан буйрумалар, тескемелер чыгарылган. Кызматкерлердин сандары, күчтөрдүн бар сандары эсептелип чыккан. Шайлоого ошо 400гө жакын кызматкер тартылды. Анын 200дөн ашыгы шайлоо участкаларында болот. Ошол жерде коопсуздук боюнча иштерди алып барат. Калган кызматкерлер сактамда болот. Шайлоо ачык жана таза өткөрүлүшүнө бардык аракеттер көрүлүп жатат. Мыйзам бузуулар байкалган учурларда атайын түзүлгөн мобилдүү топтор ыкчам жана кечиктирилбестен аракеттерди көрүшөт. Ошол эле учурда калай калк дагы өз тандоосун туура жасашы керек. Иният Эргешова, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.